Бүгін өлкөдө көптөгөн кадрдык өзгөрүүлөр болду. Аконит чириминен белгилүү Алымкадыр Бейшеналиев кайра өлкөнүн саламаттык сактоо тармагынын тизгинин колго алды. Мамлекет башчы билим берүү министри Канбек Иманалиевди өз милдеттерин так аткара албагандыгы үчүн деген негиз менен жумуштан бошотту. Узак мөөнөттөн бери эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигин жетектеген Кудайберген Базарбаев да иштен кетти. Бул күн айрым аткаминерлердин өмүр таржымалында жумуштан ажыраган күн катары, айрымдарында ордун алмаштырган күн катары эсинде кала турган болду. Биз ушул окуяларды тизмектегенге аракет кылалы. Канбек Иманалиев Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри кызматынан алынды. Мындай жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Иманалиев Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 1-бөлүгүнүн 4-пунктуна Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 146-статьясына ылайык тапшырылган эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн кызматынан алынды. Ал бул кызматта 6 ай иштеди. Иманалиев кызматка дайындалып жатканда депутаттар менен да бир топ ызычуулар, кайым айтчулар орун алган. Депутаттар ага буга чейин президент Садыр Жапаровду сындаган боюнча суроо узатып, эми өзү сындаган адамдын саясатын колдоп, министрлик кызматка бара жатканын айыпташкан. Экинчи жагдай, окуу жылынын башында эле мектептерде окуу китептеринин жетишсиздиги орун алган. Мындан улам Иманалиевдин дарегине ата-энелер тарабынан көптөгөн сындар айтылган болчу. Депутат Эрлан Көкүлов аталган министрликтин ишеним телефону иштебегенин айтып, министрликке барган. Ошол жерде депутат менен министрдин ортосунда катуу кайым айтышуу орун алып, бул окуя жогорку кеңеште дагы талкуу жаратты. Канбек Иманалиевдин ордуна Уланбек Усекеев министрдин милдетин убактылуу аткаруучу болуп дайындалды. Усекеев аталган министрликте орун басарлык кызматты аркалап жаткан. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору кызматын аркалап жаткан Умбрил Темиралиев да ээлеген кызматынан бошотулду. Бул кызматка санариптик өнүктүрүү министри кызматынан кеткен Талантбек Иманов дайындалды. Ал эми Талантбек Иманов ээлеп турган санариптик өнүктүрүү министрлигине Нурия Кутнаева дайындалды. Нурия Кутнаева буга чейин Түндүк мамлекеттик ишканасынын жана жеке маалыматтарды коргоо агенттигинин жетекчиси болуп иштеген. Кутнаева ээлеп турган жеке маалыматтарды коргоо агенттигинин убактылуу аткаруучу директору болуп Алмамбет Касымбеков дайындалды. Эми кызматтан кеткен министр боюнча айтсак, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматын аркалап турган Кудайберген Базарбаев жумушунан алынды. Ал кайра эч кандай кызматка бекитилген эмес. Бул министрдин ордуна саламаттык сактоо министри кызматынан кеткен Гүлнара Батырова министрдин милдетин убактылуу аткаруучу болуп бекитилди. Кызыгы, Гүлнара Батырованын ордуна ушул эле министрликти башкарып, бирок иш козголуп кызматтан алынган Алымкадыр Бейшеналиев министрдин милдетин убактылуу аткаруучу болуп дайындалды. 2022 жылдын июнь айында башкы прокуратура Бейшеналиевке карата 7 кылмыш ишин козгогонун билдирген. Бирөө коррупция фактысы боюнча, экөө пара талап кылуу, 4-өө кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана пайдасыз келишим түзүү болчу. Бирок кийин ага козголгон кылмыш иши убактылуу токтотулганы кабарланган. 2022 жылдын 19 августунда Бейшеналиев иштен алынган. Бирок ошол эле күнү Алтын балалык реабилитациялык борборуна директор болуп дайындалган. Эми кайра министрлик кызматка дайындалууда. Бул арада президент Садыр Жапаров өзүнө Бектур Зулпиевди кеңешчи кылып дайындады. Мына бүгүн кадрдык өзгөрүүлөр жана дайындалган министрлер тууралуу кеп кылдык. Саламатта туруңуздар.